Урматтуу мусульман bir toğanım, Allah Taalaga көп taqwachılık kılaylı. Allah Taala bizdi Ramazan ayına jetkirgendigi üçün orozo qarmap tündösü tahajjud namaz okuga bizige tawfiq berip жаткандыгына Allah Taalaga көп şükürlerdi, maqtoolordu aytaylı. Antkeni orozo ibadattardın eң пайдалуусу. Orozo insan öz adep akhlagын оңдоодо, nafsысын тазалоодо эң улуу таасир берүүчү ибадат. Орозонун пендеге тийгизген пайдалары өтө көп. Мына ошол пайдаларынан эң биринчиси Аллах Таалага таква пенде болуп жашоого себепкер болот. Аллах Таала орозону парыз кылуудан бирден бир максат бул таква болуп жашоо үчүн бизге орозону парыз кылып берген. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бул нерсени баяндап: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиям." Эй иман келтиргендер, силерге орозо парыз кылынды. "Кама кутиба алаллазина мин qablikum." Силерден мурунку бардык үммөттөргө парыз кылынган сыяктуу лааллакум таттакун. Силер таква болуштуңар үчүн дейт. Демек, орозо пендени таквачылыкка үндөйт экен. Таквачылыкка тарбия кылат экен. Таквачылык бул Аллах Тааланын буйруктарын аткарып, анын тыюларын таштоо. Мына ошол нерсеге инсанды тарбиялап чыгат экен. Ким өз нафсысын таквачылыкка тарбиялаган болсо, Аллах Тааланын таква пенделерин катарына кошулган болсо, анда ал пенде чындыгында кыямат күнүндө өз нафсысын дозок отунан сактаптыр. Жана ошондой эле өзү коркуп жаткан бардык коркунучтардан кутулуптур. Эртең кыямат күнүндө боло турган. Мына ошондуктан биз орозонун кээ бир өзүнүн милдеттемелери бар. Орозонун өзүн адептери бар. Муну ошол адептерин толук сактап, орозо кармап бере турган болсок, таквачылыкка эргешет экенбиз. Ал эми таквачылык бул бизди кыямат күнүндө Аллах Тааланын каарынан сактап, Аллах Тааланы ыраазы кылып, бизди дозоктон куткарып, бейишке татыктуу пенделердин катарына киргизет. Дагы орозонун пайдаларынан бул пендеге бул дүнүйө жана акыретте көптөгөн жакшылыктарга жеткирет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде "Ва тасуму хайрул лакум ин кунтум та'ламун." Силер үчүн орозо кармаштыгыңар жакшыраак дейт. Эгер силер биле турган болсоңор дейт. Демек, пенде орозо кармап, бул дүнүйө жана акыретте улуу жакшылыктарга эргеше алат. Дагы мен орозонун пайдаларынан орозо инсанды сабырдуулукка тарбиялайт. Инсанды чыдамкай кылат. Инсанды өзүнүн нафсысына үйрөнүп калган, нафсы каалоолорунан үзүлүп, сабырдуу пенделердин катарына кошулат. Албетте, сабырдуулук бизге таквачылыкка жол ачып берет. Сабырдуулук бул бейиштин ачык жолу эсептелинет. Анткени сабырдуулук инсанга өтө зарыл. Ар бир ибадатты аткарууда пендеге сабырдуулук керек. Ар бир Аллах Таала тыйган ишти таштоодо пендеге сабырдуулук керек. Анткени нафсыга Аллах Тааланын буйруктарын аткарыштык жакпайт. Аллах Таала тыюу салган тыйылардан тыйылыш нафсыга жакпай калат. Мына ошол жерде пендеге эң улуу сабырдуулук керек болот. Ал эми бул орозо ушул пендени сабырдуулукка үйрөтөт. Сабырдуулукка тарбиялайт. Анткени орозо адам өзүнүн нафсысы үйрөнүп калган нафсы каалоолорун таштайт. Ичип жүргөн тамак ашын таштайт. Үйрөнүп калган кумар каалоолорун таштайт. Мына ошо менен инсан өзүнү чыдамкайлыкка жана сабырдуулукка тарбиялайт. Дагы орозодон кийин дагы Аллах Тааланын ибадатына бекем болууга, Аллах Таала тыюу салган иштерди таштоого инсанга эң соң себепкер болот экен. Андан кийинки дагы орозонун пайдаларынан бул инсан өз нафсысын жеңүүгө жардам берет. Анткени инсан өз нафсы каалоосуна таштап кое турган болсо,
инсан Аллах Тааланын туура жолунан адашат, күнөөгө батат. Эртең кыямат күнүндө акыбети өтө оор болуп калышы мүмкүн. Анткени нафсы ибадат кылууну каалабайт. Нафсы Аллах Таала тыйган кээ-бирки арам иштерден тыйылууну каалабайт. Нафсы бул жеңил жолдон кесип кылууну каалайт. Эгер Аллах Таала ошол жеңил жолду арам кылып жаап койгон болсо, пенде ошол жеңил жол аркылуу өз нафсы каалоосун кандырып, же ошол жеңил жол аркылуу өзүнүн кесибин кылууну каалайт. Аллах Таала Кур'ан Каримде муну баяндап, инна нафса ла амарату бису. Албетте нафсы бул жамандыкка пендени буйруйт дейт. Илля ма рахима рабби. Бир гана Аллах Таала өз ырайымын алган пенделер гана өзүнүн нафсыларын жеңишип, Аллах Тааланын буйругуна нафсысын багындырып бере алат. Аллах Тааланын буйруган буйруктарына шарияттын жүгөнүн оозуна салып, шарияттын жүгөнү менен өзүнүн нафсысын тыя турган жерден тыйып, кой бере турган жерден кой берип, ушинтип башкара алат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биздин нафсы каалоолорубуз күнөө иштерге буйруп коет экен. Ал эми орозо мына ошол нафсыбызды жеңүүгө, нафсыбызды үстөмдүк кылууга эң чоң жардам берет. Андан кийин дагы орозонун пайдаларынан бул шайтанды алсыратат. Шайтандан үстөмдүк кылууга, шайтанды жеңүүгө жардам берет. Анткени шайтан бул инсандын кан тамырында жүрөт. А эгерде инсан алсырай турган болсо, инсан орозо болуп өз нафсысын, нафсы каалоолорунан, аны шахваттарынан тыя турган болсо, жемеликтен, ичмеликтен азайтып, андан тыйыла турган болсо, өзүнүн көзүн арамдан сактаган болсо, жана өзүнүн кумар нафсыларынан тыйган болсо, анда шайтан да бул жерде алсырайт, жана шайтанга кошумча жардам бере турган нафсысы да алсырайт дагы. Инсан бул жерде шайтанды дагы жеңе алат. Ал эми шайтан кимди үстөмдүк кыла турган болсо, шайтан инсанды ар кандай жамандыктарга буйруйт. Шайтан өзү каалаган жамандыктарга инсанды буйруп кое берет, ага ар кандай васвасаларды берип. Ал эми орозо бул ошол шайтанды жеңүүгө эң чоң жардамчы болот. Андан кийин дагы, урматтуу мусулман бир тууганым, бул орозонун пайдаларынан инсан Аллах Тааланын неаматтарын эстей баштайт. Курсак ачкан кезде же чаңкаган кезде Аллах Таала ага канчалык тамак берип аткандыгын, канчалык ага суусундук берип аткандыгын, инсан өзү муктаж болгон убакта, чаңкаган убакта, курсак ачкан кезде Аллах Таала ага неаматтар үзгүлтүксүз жеткирип жаткандыгын сезет дагы, Аллах Таала берген неаматтарга шүгүр кыла баштайт. Өзүнүн Аллах Таалага муктаж экендигин биле баштайт. Мына ошентип инсан өзүнү Аллах Тааланын берген неаматтарга шүгүр кылууга тарбиялайт. Буга эң чоң жол ачып берчү нерсе бул орозо экен. Качан биз ачка боло турган болсок, мына ошондо ачка адамдардын кадырын билебиз. Мына ошондо Аллах Таала бизге канчалык улуу неаматтар берип аткандыгын сезебиз. Андан кийин дагы пайдаларынан орозо инсанды кедейлерге, муктаждарга, жакырларга ихсан кылууга, аларга жардам берүүгө үндөйт. Анткени орозо адам ачка калып, курсагы ачышкан кезде, чаңкаган кезде ошол кедейлердин канчалык курсагы тойбой, канчалык чаңкашып, канчалык кыйналып атканын сезип, аларга жардам бергиси келип, аларга жардам бере баштайт. Анткени пенде ал дагы ачкалыкты билип, ачка адамдардын абалы кандай оор экендигин сезет. Инсандын башына бир нерсе келмейинче, мына ошол нерсени инсан билбейт. Качан инсандын башына кедейлик келе турган болсо, инсандын башына бир оору сыркоо келе турган болсо, мына ошондо оору сыркоо кандай бир мусибат экендигин сезет. Кедейлик кандай бир кыйын экендигин сезет дагы инсан ошол ооруп аткан адамдарга жана кедейлерге инсан жардам бере баштайт. Демек, бул инсандын жүрөгүн жибитип, бейбечараларга, муктаж адамдарга жардам берүүгө эң чоң түрткү болот экен. Андан кийин дагы инсандын бул текеберлигин сындырат. Орозо кармаган кезде бай дагы, кедей дагы бирдей орозо кармашат. Бирдей оозун жаап, бирдей ачып жаткан кезде, демек Аллах Тааланын астында эч бир адамдын биринен бири жогору эмес экендигин билет. Аллах Тааланын буйругунун астында бардык адамзаты бирдей экендигин билет. Аллах Тааланын астында бардык адамзатынын даражасы бирдей экендигин билет. Бир гана Аллах Тааланын астында таквачылык менен гана пенделер айырмаланып турарын сезет.
Аллах Таала Кур'ан Каримде айткандай: "Инна акрамакум индаллахи атқакум." Аллах Тааланын астында силердин эң урматтууңар, Аллах Таала сүйгөн пендеңер булар такыбаңар дейт. Албетте кимдин мал дүйнөсү көп болгон болсо, кимге бир чоңураак бийлик берилген болсо, бул адам Аллах Таалага сүйкүмдүү болуп эсептелинбейт. Бул нерсе менен Аллах Тааланын астындагы урматтуулук, Аллах Тааланын астындагы кадыр барк, даража өлчөнбөйт. Албетте Аллах Тааланын астындагы кадыр барк, даража бул такыбачылык менен өлчөнөт. Демек, орозо пенденин ким экендигин таанытат. Анын жөнөкөйлүккө, аны кичипейилдүүлүккө орозо тарбиялайт. Андан кийин да урматтуу мусулман бир тууганым, орозонун пайдаларынан бул мусулмандардын биримдигин күчөтөт. Алардын ортосуна ынтымак жаратат. Анткени баары бир убакта оз ачып, жана бир убакта оз жапкан кезде баары бирдей оз ачып, бирдей оз жапканда алардын ортосунда болгон сүйүү, ынтымак күчөйт. Дагы орозонун пайдаларынан урматтуу мусулман бир тууганым, бул инсанга жакшы иштерди кылууну жеңилдетет. Таат ибадаттарды аткарууну жеңилдетет. Анткени инсандын курсагы ачкан кезде Аллах Таалага көп таат ибадат кылып калат. Аллах Таалага көп шүгүр кылып калат. Өзүнүн нафсысын алсыратып күнөө иштерден тыйыла баштайт. Анткени инсандын курсагы ток боло турган болсо, анын көзүнө эчтеке көрүнбөй, жалаң ошол күнөө иштерге башталып калышы мүмкүн. Аллах Тааланын неаматтарын унутуп, башка бир күнөө иштерди аткарып коюшу мүмкүн. Инсан өзүнүн чегинен чыгып кетиши мүмкүн. Ал эми пенде ачка боло турган болсо, Аллах Таалага көп таат ибадат кылууга жол ачылат. Аллах Таала көп шүгүр кылууга жол ачылат. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, орозонун пайдаларынан бул инсандын ден соолугуна пайда болуп эсептелинет. Инсандын ашказанын тазалайт. Инсандын кан айлануусун жөнгө салат. Инсандын денесиндеги зыяндуу болгон заттарды сыртка чыгарууга жардам берет. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям орозо кармагыла жана ден соолукта болгула деп айткан. Мындан да сырткары орозонун пайдалары өтө көп. Биз орозону чын ихлас менен тута турган болсок, сабырдуулук менен кармай турган болсок, албетте Аллах Таала бул дүйнөдөгү мына ушундай бизге пайдаларын берет жана акыретте дагы эсеп кысапсыз ажыр сыйлыктарды берет. Жана кыямат күнүнө Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде эскерип өткөн Райян аттуу бейиш берет. Аллах Таала баарыбызды орозо кармоого тафик берсин жана орозолорубузду толук кармоого Аллах Таала өзү жардам берсин. Аллах Таала туткан орозолорубузду кабыл кылсын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.